Бул аңчылык темасындагы сөзүбүздү улантабыз. Өлкөдөгү аңчылыкка бир катар мамлекеттерден, негизинен Америка Кошмо Штаты, Европа, Орусиядан келишет. Чет өлкөлүк аңчыларга багы турларды уюштурган бир катар фирмалар бар экендигин жогоруда биз айтып өттүк. Бирок ушул тушта аңчылык тармагы жидеп багы паракорчулукка, коррупцияга батып калганы айтылып эле жүрөт. Бул бизнестин артында көмүскө киреше тапкандар жок эмес деген дагы фактылар, пикирлер айтылып жүрөт. Негизи эле мына ушул жогорудагы биз көтөрүп жаткан бүгүнкү аңчылык деген мергенчиликтердин, жанагы мыйзамсыз кадамдарга барып жатканды, алардын бул бизнеске болгон же ишкерлик менен алектенген ошол эле чиновниктердин ортомчулугу жана башка маселелерди биз бүгүн түз эфирибизде талкуулантабыз. Кесиптешим Исмат Ибрагимов менен дагы ушул жаатта кээбизди улантканы турабыз. Исмат, биз жогоруда айтып өттүк, конок менен маектешип жатканда жанагы мораторий боюнча мыйзам долбоорун мындан жаңылышпасам март айында болсо керек, чоң жанагындай талкуу жаратып, акыры баары бир колдоого алынбай калган. Негизи ушул аңчылык агенттиги чийки деп эсептеген ушул парламентарийлердин басымдуу бөлүгү да каршы добуш берип, мыйзамды кабыл албай койгон эле. Ушун менен бул аракеттер токтоп калыптырбы? Мисалы, бул мыйзам долбоордун тагдыры андан ары эмне болот экенин билип көрдүңүзбү? Рахмат Айгерим, ошол аңчылыкка тыюу салуу боюнча 2030 жылга чейин тыюу салуу боюнча мыйзам долбоор аябай катуу талкууга алынган болчу, бирок эл өкүлдөрүнүн колдоосу болбогондон кийин бул мыйзам токтоп калган. Биз бул маселе боюнча ошол мыйзамдын демилгечилери болгон депутаттарга кайрылганыбызда, алар мыйзам негизинде 6 айдан кийин бул маселени кароого дагы мүмкүнчүлүгү бар экендигин, азыр бул мыйзамдын үстүндө иштеп жаткандыгын билдирди. Алардын пикиринде ошол жанагы аңчылык агенттигинин бул мыйзамды чийки деп эсептеген эч кандай негиз жок экен. Себеби ал жердеги бир кандай ошол экологиялык тармакта иштеген адистердин алардын адистердин кеңеши менен иштелип чыккан мыйзам долбоору болуп эсептелет экен. Алардын ошол мыйзам демилгечилеринин пикиринде бул жерде мамлекеттик чиновниктерден тартып, эл өкүлдөрүнүн дагы бул мыйзамдын өтпөй калышына кызыктар болгон депутаттар дагы бар деп ушул өзүнүн кесиптештерине нааразы болуп кетти. Азыр бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын өкүлү, мыйзамдын демилгечиси Эмил Токторовдун пикирине кулак салсак. Себеби атын айтпай эле коеюн, элге деле дайым болду. Кесиптештерим, кээ ошондой кызыкчылыктар бар экен. Аңчылык чарбачылары чарбага барбы, кызыкчылар бар экен, баары көрүнүп калды. Себеби ошо көрдүңүздөр залдан ачык эле ушу жаратылышты коргойлу десек да болбой эле ачык катуу чыгып, каршы турбашы бул деген өзүнүн жаратылышка айлантыра бул мамилесин көрсөтүп койду. Мыйзамдын демилгечилери бул жерде чоң коррупциялык иштер жана кызыкчылыктардын кагылышы орун алгандыктан биз канчалык аракет кылганыбыз менен колдоо таппай койду деп өзүнүн кесиптештерине нааразы болуп кетти. Ошондой эле бул жерде ошол аңчылык агенттигинин дагы бунун артындагы чоң акчалар, чоң келишимдерден кур калуудан корккон үчүн ушундай жанталашып мыйзамды өткөргөө аракеттерине барды деп сындады. Ал эми ошол аңчылардын уюму болсо бул депутаттардын демилгесине эч кандай ишке ашпаган бир абсурд сунуш катары белгиледи. Себеби аңчылык коому жоюлуп кетсе, Кыргызстандагы ошол кыргызчыл китепке кирген жаныбарларды сактап калуу мүмкүн эместигин, аларды эч ким карабай койгондугун билдирди. Мындан тышкары мамлекеттин казынасы дагы миллион долларга чейин ошол кирешеден кур калаарын эскертишти. Исмат, экологтор аңчылык ири көмүскө бизнеске айланганын канча арызданбасын жыйынтык чыкпай жатат деп жанагы өз сөзүңүздө белгилеп өттүңүз. Ал эми аңчылык агенттиги ошол чара көрүп эле жаткандыгын, күнөөнүн баарын мергенчилердин өздөрүнө оодарып жүргөнү туурасында дагы кабарыбыз бар. Негизи жогоруда дагы биздин коногубуз аталган жана мораторийге байланышкан мыйзам долбооруна карата өзүнүн пикирин өттү. Негизи бири-бирин күнөөлөмөйдүн чеги болчу да, негизи жагдайга адилет бааны кимдер бериши керек экен мыйзам боюнча. Бул жерде биз азыр башында белгилеп кетели, Кыргызстандын ошо мыйзамдары боюнча ошол кызыл китепке кирген жаныбарларга лицензия берүү, уруксат берүү 400 000 сомдон турат экен. Ал эми кай бирин тартууга уруксат берүү бул 450 000 сом кыргыз сомунун эсебинде белгиленген экен. Ал эми мындан тышкары ошол жанагы жаратылышты коргоо коргунун өкүлдөрү айтып келишет, бул жерде мыйзамдуу түрдө белгиленгени менен
жанагы бизге белгиленбеген баада ошол чет элдик туристтерге кайбирендер кымбат баада сатылып жатат деп агенттиктерге карата сын пикирлерин айтты. Азыр бүгүнкү күнгө чейин ошол Кыргызстанда канча кайбирен ошол аңчылардын айынан жок болду жана биздеги ошол аңчылыкка уруксат берүүдөгү башка мамлекеттерге салыштырмалуу баасы канчалык? Бул тууралуу төмөндөгү видео материалды сунуштайм. Кыргызстанда кайберен жана тоо эчкилерине аңчылык. Кайберендер Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген. Бир жыл бою өлкө боюнча 70 аркар жана 400 кийик атууга уруксат берилет. 2015-2016 жылдар аралыгында 520га жакын мыйзамсыз аңчылык фактылары катталган. Лицензия болсо бул жылы 69 адамга гана берилген. 2009-2014 жылдар аралыгында уруксатсыз аңчылык кылгандардын саны 2,5 миңге чукулдаган. Памир тоолорунда 19 миңге чукул кайберен, 50 миңге чукул тоо эчки, 6 миңге жакын эликтер жашайт. Кыргызстанга аңчылык кылууга негизден АКШ, Франция, Германия жана Испания мамлекеттеринен туристтер келишет. Аңчылык турдун баасы Кыргызстанда 10 күнгө 17-20 миң евронун тегерегин түзөт. Монголияда болсо бул көрсөткүч 70 миң долларга чейин чыгат. Негизинен аңчылык Нарын жана Ысык көл облустарында жасалат. Кыргызстандын тарыхында бир эле киши мергенчиликке айыпталып жазага тартылган, башкалары айып пул төлөп кутулуп кеткен. Исмат, бул акыркы 2 жылдагы материалдарды, маалыматтарды топтопсуз. Мен дагы суроо, негизи биз билгенден жаз айларында, жаз келгенде ошол аңчылыкты чектөө тууралуу дагы сунуштар айтылып эле жүрөт. Бул канчалык ишке ашуусу реалдуу экен? Бүгүнкү күндө иштеп жатыптырбы дегенде бул демилге негизи ушунун тегерегиндеги кандай маалымат? Бул бүгүнкү күндө иштеп жатыптыр. Ага бир аздан кийин токтололу, ага чейин бир кичине толуктама берип кетейин. Ошол жанагы биз эске сала кетсек, ошол өткөн жылдын чамасында, өткөн жылдын баштарында болуш керек. Жана канадалык Шванкату мергенчинин Ысык көлдөгү ошол корукка кирип атайын ошол кайберендерди аткан тууралуу маалыматтар чыккан болчу. Анын эсебинде анын жанагы ошол корукка кандай кирип калгандыгы тууралуу экологтордун пикиринде экологтор айтып чыгышты. Алар бул жерде чоң мамлекеттик кызматкерлердин кийлигишүүсү, ошолордун аракеттери, ошолордун жол берүүсү менен ишке ашты деп сындашты. Алар болсо ошол андан тышкары ушул маселени мыйзамдуулугун жөнгө салган прокуратура жана ошол прокуратура органдарынын дагы кайберенге аңчылыкка чыгып жүргөн сүрөттөр интернетке жарыялаган болчу. Анын баарын биз билебиз. Ал эми мергенчилер ошол тармакты жөнгө салабыз деп аракеттенип жүргөн коомдук активисттер өздөрү аңчыларга жол бербөөгө аракет кылган адамдар өздөрү мыйзамды биринчи бузуп жатышат. Ошол прокуратура органдарынан жыйынтык күткөнүбүз менен алар биз каалаган жыйынтыкты бербей жатышат деп айтып өтүштү. Ал эми жаз айларындагы аңчылыкты чектөө тууралуу мыйзамга токтоло кетсек, бул азыркы күндө 2007 жылы ишке ашкан деген бул азыр бүгүнкү күндө иштеп жатыптыр. Ошол акыркы 3 айдын ичинде бул жерде 707ге жакын кылмыш иши козголуптур ошол аңчылык тууралуу. Анын ичинен 700 миң сомго чейин мамлекеттин эсебине айып пулдар өндүрүлүп алынган экен. Жогоруда сиз жанагы YouTube'га тараган видео туурасында да белгилеп өттүңүз. Бул жооп беретинде телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетсем, бул боюнча жогоруда бизден аңчылык департаментинин өкүлү бул өз кезегинде жеке фирмалар аркылуу жана ошол корукта жанагындай аңчылык кылган деген жообун айтты. Бирок бул маселе боюнча бир жыл өткөндөн бери дагы да болсо иликтөө иштери жүрүп жатыптыр. Рахмат маалыматыңызга. Исмат Ибрагимов болду, аңчылык темасына кайрылдык.